Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алда карай улантабыз. Студиябызда конок бар, ар кырдуу талант ээси, өзгөчө мени кубандырганы, сыймыктандырганы келечек муунга дал ушул комуздан, музыкадан сабак берип, көптөгөн жаш таланттарга устаттык, мугалимдик милдетти аркалап келе жаткан, комузда, гитарада кол ойноткон ырчы аткаруучу бизде конокто Мелис Элебесов. Кутман кечиңиз менен. Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы буюрса. Мен көп ырчылардан сурайм да, ушул аба ырайы сиздин бир жашооңузга таасирин тийгизбейби депчи. Эшикте бир аз суук түшүп калды, бир кыштын илеби жакындап атат. Эшикте аба ырайы сиздин манайыңызды бузбайт, Жок. Же кээде бузабы? Тетирисинче мага ошо кар жаган, жаган аба ырайы абдан жагат да. Жакшы да, жан дүйнөмө жагат. Кээ бир учурда ушул атайын бир эргүү издеп, илхам деп коебуз го, эргүү издеп жаратылыш коюнуна кетип калган учурлар болобу? Эми ооба жайдын убактарында болот. Сөзсүз түрдө жаратылыш коюнуна чыгып, үй бүлөбүз менен, достор менен ошондой убактар болот. Баракелде. Биз жогоруда айткандай, бүгүн биз ушул Сонун шоу долбоорунда музыкалык аспаптар жөнүндө атайын сүйлөшөлү деп сизди чакырып отурабыз. Жогоруда айтып кеткендей эле сиз гитарада, комузда кол ойнотосуз. Жөн гана ушул элге өзүңүздүн талантыңызды тартуулап гана тим болбостон, жаш таланттарга комузду үйрөтүүдө дагы бир салымыңызды кошуп келесиз да. Ушундан улам сурагым келип атат. Негизи эле мен көп ушул музыкалык аспапты алып жүрүүчүлөрдөн сурасам, мен оюма кошулат да. Ушул комуз, гитара болобу, бир адам сыяктуу бир кээде бир мүнөз болуп калат дейт да. Суукта бир үшүгөнсүп, үнү жакшы чыкпай калат дейт. Сизде ушундай учурлар болобу эле? Туура. Себеп дегенде эми мен өз негизи кесибим комузчумун, комуз мугалими. Анан ошол комузумду дагы дайым бирдей температурада алып жүрөм. Себеп дегенде чехолу да калың. Себеп дегенде ал өзү баягы комуз өрүктөн чабылгандан кийин өтө ысык болгондо башына баягы кулактары буроосунан чыгып кетет да, настройкасынан. Мисалы өтө ысыкка да калтырбаш керек. Анан өтө суукта да калганда максат өзүң айткандай ошо үнү, комуздун добушу кичине өзгөрүп калышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн дайым бирдей температурада кармап, анан ошо бала сыяктуу суук болгондо жылуулайбыз, ысыктан көлөкөгө алып барып дайым жанына алып жүрөбүз да. Канча комуз бар? Меники өзүмдүкү бир эле комузум бар. Ошо балдарга үйрөткөнгө жана ошондой эле жакшылыктарга кызмат кылганда. Ошол комузду, гитараны бир жоготуп алган учурлар болду беле? Ич ачышып. Мен студент кезимде болгон. Мен өзүм ошо Каракол шаарында музыкалык окуу жайда окугам, ошо комузда. Анда өзүм балыкчыда чоңойгондуктан баягы элдин жакшылыгына барып келип, анан автобуска унутуп калыптырмын. 2 күндөн кийин тапкам да, автобуска унутуп, анан 500 сом берип, сүйүнчүсүнө 500 сом берип, анан ошо кайра автовокзалдан алгам да. Ал автобус Бишкекке кетиптир биринчичи. Анан кайра келгенден кийин ошо күтүп анан алгам да, студент. 2006-2007 жылдары да. Биз билебиз, сиз комузда гана эмес, гитарада да жакшы ойнойсуз. Ошол комуз биринчи үйрөнгөнүзбү же гитараныбы? Кайсынысы кыйын болду үйрөнүүгө? Канча жашта кызыгып баштадыңыз? Мен негизи ушул өзүмдүн ата-энем дагы ушу музыканттар, Балыкчы шаарында музыкалык мектепте сабак бергендиктен мен экөөнү тең негизи бирдей эле үйрөндүм. Бирок негизи комузду ошо нота боюнча ошо негизи комузду үйрөнгөм да. Гитараны болсо атамдан үйрөнөйүн десем, баягы мугалим башка болуш керек экен да балага. Себеп дегенде үйдөн дагы атаң, сабактан да атаң боло берсе, баягы сабактын баягы мааниси башкача болуп калат да. Ошол атам сабак берген эмес. Анан өзүм дагы убагында баягы кызыкпай, балалыгым менен качып аккордеондо да окуткан негизи. Анан аны дагы аккордеондун биягын эле ойнойм да, басын. Ан үчүн дабирөө керек да. Үйрөнүш керек, Анан негизи баягы жалпы жолунан айтканда ошо экөөнү тең бирдей үйрөнгөм да, гитараны да, комузду да. Негизи ар бир эле кыргыз ыр жандуу, анан өзгөчө ушул улуттук биздин музыкалык аспапка, комузга кызыгат да. Жеке мен деле аябай комуз үйрөнгүм келет. Комузду ушул чертип бир өзүмгө бир эргүү алгым келет да. Бирок көп эле жолу атайын курстарга барбадым, бирок өзүм үйрөнүүгө аракет кылып көрдүм, бирок үйрөнө албадым да. Негизи ушул комузчу болуш үчүн, комузду үйрөнүш үчүн эмнеге көбүрөөк көңүл бөлүш керек? Эми
комуз деги эле музыка баягы сөз бар го, талант ар жагынан болуш керек депчи. ооба. Же кийинде эле үйрөнсө болобу? Эми эң негизги баягы музыкалык данный болуш керек да, музыкальный данный болуш керек. Слух, ритм, угуу сезим жакшы болуш керек биринчи. Анан өзүңүз айткандай каалоо болуш керек. Ошол анан мага мисалы келсеңиз бир 3 ай 4 айда мен үйрөтө алам да. Үйрөтө аласыз, Дегенде мен өзүмдүн ушу мугалимдик кесипти аркалап жүргөнүм ушул 12 жылдай болду. Балдардан 3-класстан баштап үйрөтөм да. Нота менен үйрөтөм. Бул баягы илгери Ыбырай Туманов, Атай Огонбаев аталарыбыз нотасы жок эле ойношкон, анан кийин анан баягы күүлөрдү нотага түшүргөн, анан негизи бул нота менен үйрөнгөн жакшы да. Нота менен үйрөнгөн. Тамга билгенге барабар. Мисалы А, Б, В, Г деп биз алфавитти үйрөнгөн сыяктуу до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до ноталар ноталык станы каягында жайгашат, ошонун баарын билгени баягы грамотныйраак да. Баягы мисалы айдоочулук көөлүктү деле мисалы окуп, знактарды жаттап алган жакшы да. Туура. Ошол сыяктуу да. Мен бул суроону берип атканымдын себеби, демекки адам өз кааласа, ал жашына чектөө жок, жашынан деле үйрөнсө болот, балким азыр 30, 40, 25 жашта үйрөнсө болот деген сөз айткым келип атат. Себеби ушул комузу менен дүйнөгө таанылган республикасынын эл артисти Саламат Садыкова мен комузду 28 жашында үйрөнгөм деген бир маегин угуп аябай таң калгам да. Демек кеч эмес, Ооба. Негизи ушул комуз үйрөнүп атып, мындай колдору көнбөй, кыйналып кетип таштап койгондор көппү, жагызбы? Негизи бул деле баягы негизи каалоодон болот. Баягы мугалимдин методикасынан да болот деп ойлойм да, мен жеке оюмда. Себеп дегенде талапты жакшыраак, күчтүүрөөк коюп, сиз айткандай ошо эң биринчи комуз ойногондо эле ойлой берет да, дароо эле ойноп кетебиз депчи. Себеп дегенде эң биринчи постановка деген болот. Комузга туура отуруш керек. Оң кол, сол колдун абалы. Анан ошолорду туура коюп, анан кичине баягы тиги кызыктуу кылып өтүш керек да сабактычы. Анан баягы кичинекей балдар ойлой берет да, бул Sega же Sony сыяктуу бат эле үйрөнүп кетем депчи. Анан баягы качырбаш үчүн кызыктуу кылып анан үйрөнүш керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Мелис агабыз бүгүн студияда жалгыз эмес. Өзгөчө Ямаханын бир коштоосунда бир эң сонун чыгармаларды аткарып берүүгө келген. Азыр биз сизди сахна төрүсүнө узаталы. Өзүңүздүн ушул сахнадагы өнөрдө чогуу жүргөн ийниңизби Айтор жаныңызга кошуп алып, эң сонун бир керемет чыгарманы жалпы көрүүчүлөргө тартуулайлы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизге Мелис агабыз Сагыныч саптары деген эң сонун чыгарманы Ямаханын коштоосунда жан үн менен ырдап берет. Сөзү Мариям Буларкиеваныкы, обону Жумабек Сагынбаевдики. Кабыл алыңыздар. Niyetimdi özgördü özüm üçün bulut bolup berin çalgız özüm okşoştuktu men sağa tappay gelem kançaylanıp kıdırıp dünya yüzü kançaylanıp kıdırıp dünya yüzü kusa boldu oy gelet türkün mağa külmündөгөн gözlörün gülkün gana güyüttü bir hildetke çaldıkmın gülüp koyun sen benim bir gün gana gülüp koyun sen benim bir gün gana.
Bilbepmin mınçalık süyörümdü elesindi Tuğılıp jürörümdü al sıratım alıstan mıcıp gelen aylap cıldan bir oru jürögümdü Aylap cıldam bir oru yüreğimdi Aylap cıldam bir oru yüreğimdi Degenler bu. Ол чабуулар Мелис Элебесовдон эң сонун чыгарма болду. Ямахада клавишада ким болду? Аты жөнүн айтып кетпейлиби? Клавишада ойноткон мыкты атанын уулу Айтулуу биздин Болот Токтобаев деген обончу аткаруучу агайыбыздын уулу Нурбек Болотбеков деген жигит. О, кол чабуулар. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми маекти бир аздан уланталы. Ал эми жалпы теле көрүүчүлөр сиздер үчүн дагы бир керемет бир видеоклипти сунуштайлы деп турабыз. Чолпон Мелисбековадан Аян деген эң сонун чыгарма сиздердин таманасыңыздарга ыр белек болсун. Кабыл алыңыздар. Сиздер Түз эфирде музыка телеканалында сонун шоу долбоорун көрүп жатасыздар. Бизде конокто Мелис Элебесов эң сонун керемет чыгармаларды ырдап берди. Музыкалык аспаптар жөнүндө сүйлөштүк. Эми сиздин жеке чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Ары кызыктуу, ошол учурда түйшүктүү, дал ушул өнөр адамы болом, элге бир жакшы бир маанай тартуулайм деп сахнаны тандоо алуу кыялы бул балалыкта эле жаралса керек. Өзүңүз айттыңыз, аккан арыктан суагат болуп, ата энеңиз да музыкалык тармакта эмгектенет экен. Ошолордун таасири менен келдиңизби? Ооба, сөзсүз түрдө ушул атам менен апамдын түзмө түз байланышы бар. Атанын жолун жолдойлу деп. Ошо өзүм негизи бала чакта эле ошо кыялым болчу. Ырдап ушундай элге жакшы кызмат кылсакпы деп. Ошо кызмат кылып акырындан иштеп келдибиз. Негизи ушул чыгармачы адамдар аябай көңүлчөк болуп калат да. Аны көбүнөн эле байкадым да. Анан сизде да ушундай көңүл ооруткан учурлар болгондо, комузду, гитараны кыйнап бир ырдап алган учурлар болобу? Негизи ушул көңүл ооруткан, көңүл чөккөн учурдан кандай чыгасыз? Мен аябай маанайым жок да, негизи музыка угам да. Жай ырларды угуп, анан музыка мындай дары десем болот да. Жай ырларды угуп алып, эс алып алам. Негизи ушул музыкага аябай жакынмын да. Алдыда кандай пландар бар? Кандай жаңылыктар? Алдыда Кудай буйрса бир менин досум деген бир жаңы чыгарма жараттык. Эски ырды жаңылатып. Анан Кудай буйрса ошого ушул жаңы жылга чейин клип тартсакпы деген ойдо болуп атабыз. Анан азыр кичине сценарий жазылып атат. Баягы клиптин баары эле окшош болуп кетти го азыр. Анан ошо кичине окшош болбосун, эки досту тандап, ошо эки каарман болот да. Өзүм дагы баягы ойлорумду кеңеш берип атам. Айберген деген жигит тартып атат. Анан кандай дос болуш керек, анан кандай дос болбош керек, ушу эки каарманды элге көрсөтөлү деп атабыз. Анан артыбызда келаткан жаштар келе атат. Алар деле көрүп, жок дегенде ушу биздин ырыбыздын ушу клибинде бир кенеде бир эпизодунан мындай алдап келген дос болбош керек экен. Дос деген сөзгө бекем болуш керек экен. Кыйынчылыкта дайым жанында жүрүш керек деген түшүнүктү берели деген ойдо ошо азыр кичине ойлонуп, сценарий жазылып атат да. Жүрөгүңүз ушул достор арасындагы бир темага бурулуп калыптыр. Өзүңүздө кандай сатып кеткен ушундай достор болбодубу? Жок, негизи андай деле достор болгон жок. Анан эми кичине баягы жашоодо ылдый болот, үйдө болот, үй бүлөлүк проблемалар болот, жумушта проблемалар болот. Негизи ошондо негизи иргелди да достордо. Мындайча айтканда электен өттү да. Ошондо эле билинет экен. Башыңа кыйынчылык өткөндө мыкты достор улам сайын сенин телефонуңду сурап, эмне болуп атат, иштериң бүтүп атабы деп сурап, жан дүйнөсү менен, чын жүрөгү менен
сурагандар дароо эле билинип калат экен. Анан сенин жаныңда бул мелис ырдайт, тойлордо керек болуп калат, эрке болот, тамада болуп калат дейт. Андай достор болсо билинип калат экен да негизи. Ар дайым ушул чыныгы мыкты досторго бай болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Анда келип бергениңизге ыраазычылык билдирели. Жалпы теле көрүүчүлөргө өзүңүздү бир жүрөктөн чыккан каалоо тилекти айтыңыз. Андан кийин дагы бир керемет чыгарманы эле. Эркин микрофон. Жалпы ушу сиздердин музыка каналдын жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, жакшылык болсун. Баардыгыңыздарга ийгилик. Максат мырза, сизге дагы ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кыргыз искусствосуна чоң, ала тоодой бийик эмгек кылган мыкты инсандардан болдула. Баардыгыңыздарга ден соолук. Айтканыңыз келсин. Эң сонун жаңылык менен биздин студияга бат-баттан келип туруңуз. Эшигиз ар дайым сиз үчүн ачык. Анда сизди сахна кайра узаталы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, анда дагы бир жандуу үндүн аткаруусунда эң сонун чыгарманы сиздерге кайрадан ыр белек кылып суналы. Музыка телеканалы Сонун шоу долбоору биз менен болуңуздар. Когда спешу я на свидание встретиться с тобой, мне так не терпится, мысли я время тороплю. В парке у пруда стою с букетом в роз, вдруг ты не придешь, и на душе мороз, стройный силуэт. Я вижу издали, ветер треплет волосы твои. Все хочу делить с тобою поровну, как мне дальше жить. Теперь мне все равно, я тебя нашел на свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют мне песни вновь про мою судьбу и про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. В жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. В жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Кол чалуулар, жалпы теле көрүүчүлөрдүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Баракелде бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, Сонун шоу долбоору өз сапарын алдыга карай улантып